жалпы Кыргызстандагы шайлоочулар ушул биздин жарандар, саясий партиянын шайлоого катышып аткан мүчөлөрү дагы кээ бир жетекчилер дагы ушундай бир арам ойдо жүрүшөт да, кээ бир ойлор бар да жаман. Ушул газ шайлоо системасында биометрический мына сиз түшүндүрүп берген механизм негизинде эгерде бийликпи, башкалар кийлигишип, артисттер кийлигишип жасап койсо, өздөрү каалагандай жасап койсо болот деген бир пикир жүрөт да. Сиз ушул как адис катары бизге түшүндүрүп бердиңиз, ушуну кандай ойлойсуз? Жазууга мүмкүнбү? Рахмат суроолуңуз үчүн дагы бир жолу айтып кеткендей эле, андай мүмкүнчүлүк такыр жок. Мен сизге бул кепилдикти берем. 5 жылдан бери ушул суроо боюнча иштеп жүрөбүз. Ошол үчүн башынан баштап кетсеңиз, ошон үчүн дагы бир жолу эскертейин. Биринчиден, АСУ автоматтык эсептөөчү урнасы шайлоо бүтөөрү менен автоматтык түрдө жөнөтөт. Операторбу же башка бир адамдар буга тоскоолдук кыла албайт. Программасы ошондой түзүлгөн. Завершениянын шайлоонун бүтөөрү маалы менен биринчи чек чыккандан кийин автоматтык түрдө бул результаттар, жыйынтыктар биздин серверге келет. Ал сервердин жанында көргөнүңүздөй көрсөтөт. Эми дагы жок. Кийинки слайдта көрсөтсөм, сервер болгон. Ал жерде Алкомдо серверден башка эчтеке жок. Аны карап турган бир адисиз болот. Шайлоо күнү анын жанында дагы байкоочулар болот. Ал эч кандай бир манипуляция кылбайт. Ал иштешин гана карап турат. Билгениңиздей температурасы түшүп кетпесин, же влажность көтөрүлүп кетпесин деген эмелерни саап турат. Анан сервер өзү эч кандай бир адамдын тиешеси жок. Бул маалыматтардын баарын топтоп, обработкадан өткөрүп, ошол сайттарга өзү чыгат. Айтып кеткендей эле, бул процесстин ичинде бир да адамдын иши жок. Полностью автоматика кылат. Можно сравнить чек с сайтом. Анан ушул жерде дагы бир мындай сомнениясы бар боло турган болсо, ошол участоктун ручной подсчет менен жана чектин чектери, скан версиялары ошол эле сайтта бар. Ошону экөөнү салыштырып көрсө болот. Эгерде ошол жактан айырма боло турган болсо, анда ошол участканы проверка кылып карап туруп көрсө болот. Айтып кеткендей эле, бул маалыматтар баары автоматтык түрдө келген үчүн, ошол келген заматта ошол интернет сайтты ачып туруп эле телефондонбу же компьютерден ошол жакта ошол маалыматтарды салыштырып көрсөңүздөр болот. Бул жерде адамдардын кийлигишүү процесси мүмкүн эмес, Ооба. Ушундай ойлор жүрөт. Ошон үчүн мен суроо. Ал туура эмес, ошон үчүн биз ушундай бир маалыматтык кампанияларды өткөрүп атабыз. Биздин системалар ушундай иштейт деп жабдыктарыбыз полностью автоматтык түрдө иштешин айтып бере атабыз. Бирок ага карабастан ушундай элибизде анча-мынча мындай маалымат азсыздыгынан ушундай бир эмелер, пикирлер пайда болуп турат. Эми ошон үчүн силердин жардамыңар менен бирге ушул туура эмес ойлорду, ой пикирлерди биз өзгөртөлү деп жүрөбүз. Ошон үчүн бизге жардам берсеңиз чоң рахмат жасайбыз. Сизге дагы кошумча катары менен суроо эмес, просто кичинекей пикирим. Ушул президенттик шайлоодо 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо мурда эски имаратта мен как байкоочу катары болуп калдым. Нуржан Кармабековна мени сыйлап, укук коргоочу эменин миссиямда сыйлады. Ошо жана главный сервердин жанына отурууга мүмкүнчүлүк берди. Сиз карап туруңуз, кабыл садам атады. Мен карап ошол автоматтын мындай незабемий иштей турганды көрүп болдум да. Анан сиздин азыркы айтканыңыз ошо подтверждение болду. Центр мониторинга за выводами общественной Келичек Кеджо, Эркин Саданбеков. Ну, наверное, у меня предыдущему выступающему, который сказал, что все базы данных отслеживаются, там МИД, это МВД и так далее, КРС. Значит, случай такой. Очень много граждан вышло из гражданства Кыргызской Республики. Эти указы, указы президента опубликованы на сайте МИДа. Все эти списки есть. Вот теперь гражданин не сдал свой паспорт, ID-карту, выехал там, за границу. Может ли он там проголосовать, либо здесь проголосовать, либо за границей. Как вот это отслеживается? Если гражданин
является гражданином Кыргызской республики и обладает активным избирательным правом, то есть у него есть биометрическая регистрация, он имеет право проголосовать на зарубежных участках. Это у нас сейчас уже 44 избирательных участка, на зарубежных участках у нас открылись. В любой из них подойти может узнать сначала, где находится избирательный участок, как обычно посольство, консульство, и там отдать свой голос. Ну, вот он выбыл, да, из гражданства Кыргызской республики, есть указ, и это списки там опубликованы. Если он выбыл, есть указ президента, он автоматически убирается из списка избирателей, из ЕГРН, когда ЕГРН актуализация идет, его запись в списке избирателей исчезает. Основанием является это АИС гражданства, автоматизированная информационная система гражданства, где внесена запись о том, что он не является уже гражданином Кыргызской республики. Все, спасибо. Пожалуйста. Вот здесь